Расмий маалыматтар боюнча ар бир 10 секундада планетада чылым чегүүнүн айынан бирден адам көз жумуп келет. Бул көз карандылык кандай ооруларга алып келет, биргеликте маалымат алабыз. Тамекинин түтүнүндө 4000ге жакын ар түрдүү заттар жана химиялык бирикмелер бар. Алардын ичинен 196сы уулуу болсо, 14-ü наркотикалык зат. Зыяндуулугу илимде изилденип, тастыкталса да, бул көрүнүш коомдун басымдуу бөлүгүн өзүнө тартып арбап келүүдө. Сигареттин основной зыяны аябай көп. Мунун составында никотин бар да. Никотин 4-төн бир 10-го чейин болот да, ар бир сигаретте. Никотиндин составын билесиңер, аябай зыян. Ашказанга зыян, самый основной ашказан, андан кийин өпкөгө зыян. Эң жаман жери өпкө. Өпкөнү хронический бронхитке алып келген ошо сигарет. Чылымдын түтүнүнүн уулуулугу унааныкынан да 4-5 эсе жогору. Ыс газы кычкылтектен 250 эсе жеңил болгондуктан кандагы гемоглобин менен реакцияга кирип кычкылтекти азайтып, жүрөктүн буулуу оорусу менен миокард инфарктына алып келет. Статистика боюнча Кыргызстанда мырзалардын 60%, айымдардын 30% чылым чеккендер. Алардын басымдуу бөлүгүн жаштар түзүүдө. Кош бойлуу мезгилде тамеки тартуу кыз-келиндердин жеке өзүнүн ден соолугуна гана зыян келтирбестен, түйүлдүктүн өсүшүнө да терс таасирин тийгизет. Боюнда бар аял тамеки тартса, бул ичиндеги балага чоң таасир тийгизет. Жүрөк кан тамыр оорулары, порок оорулары менен төрөлүшү мүмкүн, акыл эси кем төрөлүшү мүмкүн. Ар кандай аномалия развитиялар болушу мүмкүн балада. Тамеки чегүү өзүн гана эмес, аны менен бирге болуп чылымдын түтүнү менен дем алгандар үчүн да зыяндуу. Айрыкча тамеки чегилген үйдө балдардын болушу коркунучтуу. Ошондуктан жалпы бөлмөдө чекпөө керек. Үйдү тез-тез желдетип туруу зарыл. Анын көзү көптөгөн рак пайда кылуучу химиялык заттарды камтыйт. Дарыгерлердин айтуусу боюнча ар бир чегилген тамеки адамдын өпкөсүндө эч качан чыккыз так калтырат. Жер жүзүндө 4-6 миллион гектарга тамеки өндүрүүчү өсүмдүктөр себилген. Ал жерден 6-10 миллион тоннага жакын тамеки жалбырактары жыйналат. Иштелип даяр болгон продукцияны сатып алуучулар түтүнгө айлантат. Чылым чегүүдөн арылуу адамдын жалгыз гана өзүнө байланыштуу. Анткени өзүн башкарып күрөшө алса, күткөн жыйынтыкка жетүүгө болот. Жашоого бир келип жаркын жашап өтүү ар бирибиздин максатыбыз. Андыктан өз убагында ден соолугубуздун баркын билип, зыяндуу заттардан арылууга аракет жасайлы. Нурсулуу Айтбай кызы, Илимбек Эмилбек уулу, Эмил Каныбеков, Таң нуру программасы үчүн.